баласын, кызын мектепке жөнөтүп аткан эки түрдүү эне бар. Же эки түрдүү ата бар. Сиз ошонун кимисиненсиз? Көйнөктөрүн кийгизип, бети башын жууп, жоонуна мектеп баштыгын илип, анан чекесинен сүйүп, баласын жөнөтүп атканда бир эне айтат: "Тез барып, тез кел." дейт, болду. "Тез барып, тез кел" дейт. "Үйдө иш бар" дейт. Же болсо эжеңиңден уруксат сурап кел дейт. Ушундай үй тиричилигин перзентинин мойнуна илип койгон ата эне бар. Бир ата эне бар. Баласын же кызын мектепке жөнөтүп атканда чекесинен сүйүп, балдарга ушундай мотивация бериш керек, дем бериш керек. Уулум, пайгамбар айткан: "Ким билим алуу жолуна кадам таштап эле чыкса, атайын мектепке, Аллах ал инсанга бейиштин жолун оңой кылып коет" деген. Сен жөнөкөй жолдо баратпайсың, сен мектепке чейин бейиштин жолунда барасың. Карам, дем бергенди карап коюң. Дем бергенди карап коюң. Андыктан сен бейиштин жолунда бара жатканда бейиште чекили иш жасалбайт. Досторуң менен бейчеки иштерди жасаба, балам. Аларга кошулба. Алар менен тобунда баратсаң да, алар жасаган ишти жасаба. Эмнеге? Иннал малаика, анткени периштелер билим алуучунун басып бара жаткандагы таманынын астына, билим алганы бараткандыгына ыраазы болуп, периштелер канатын жая салат дейт таманына. Пайгамбар айтып жатат. Кагылайын уулум, кызым, сенин таманыңдын астына керек болсо Аллах жөнөткөн периштелер канатын жайып коюп атат. Субханалла. Ушинсе анан бала, демек мен эң мыкты инсан экенмин. Мен үчүн периштелер кызмат кылып аткандан кийин, мага ата мен апам алкап дуа кылып аткандан кийин, демек мен бир нерсели